Президент Садыр Жапаровдун уулу Рустам Жапаровдун достору аткезчилик менен Кытайдан Кыргызстан аркылуу товар ташып миллиондорду тапкан Хабибулла Абдыкадырдын бизнес өнөктөшү болуп чыкты. Бул фактыны Клоп, Темиров Лайф жана ОССРП аныктады. Биз иликтөөнү алдыда кыскача айтып беребиз. Алыстабаңыз. Абдыкадыр Нарын ресторанынын жерине Бишкек Сити Центр комплексин куруп жатат. Курулуш өз ичине 5 жылдыздуу мейманкана, соода борборун жана турак жайларды камтыйт. Комплексти куруу үчүн Абдыкадыр Кыргызстанда Бишкек Construction и Development компаниясын ачкан. Бул компаниянын негиздөөчүлөрүнүн катарында Хабибуллага таандык өзбекстандык Hyper Partners компаниясы бар жана Mega Construct жоопкерчилиги чектелген кому бар. Mega Construct үстүбүздөгү жылдын 6 мартында ачылып, аны Арген Кадырбеков негиздеген. Иликтөөчү журналисттер Кадырбеков президенттин уулу Рустам Жапаровдун жакын досу экенин аныктады. Абдыкадыр менен Жапаровдун байланышы муну менен эле бүтпөйт. Рустамдын дагы бир досу Дастан Эримекбай уулу 4 компанияга ээлик кылат. Анын экөөсүн Хабибулла Абдыкадыр менен чогуу негиздеген. Журналисттер иликтөөсүндө Invest Trade компаниясына көңүл бурушкан. Бул компания 4 майда катталган. Аны Дастан Эримекбай уулу Абдыкадырга караштуу Ташкент Trade Center жана башка дагы бир нече киши негиздеген. Invest Trade мамлекеттик сатып алуулар порталында тендерге катышып, Кыргыз-Кытай чек арасында чектеш жайгашкан Сары Таш айылындагы Эркештам тилкесинен 96 гектар жерди 1 миллион 344 миң сомго ижарага алат. Бул жер тилкеси Эркештам бажы пунктуна жакын жайгашкан. Дал ушул өткөрмө пункту аркылуу Абдыкадыр Кытайдан аткез товарларды ташып турган. Абдыкадырдын үй бүлөсү мынчалык ири кирешени Кытайдан Кыргызстандын аймагы аркылуу Өзбекстанга жүк ташкан Көмүскө карго компаниясынын ишмердигинен таап турган. Абдыкадырды сиз албетте тааныйсыз. Уйгур тектүү бизнесменге аткез товарларды ташып акчаларды адалдоого бажыда коррупциялык схема түзгөн Райымбек Матраимов жардам берген. Абдыкадыр жана Матраимовдун кылмыштуу аракеттери Азаттык Клоп жана ОССРП биргелешкен журналисттик иликтөөсүндө ачыкталган. Буга чейин Политклиника медиасында президенттин уулу Рустам Жапаров Кыргызстандагы ири инвестициялык долбоорлорго аралашып жүргөнүн аныктаган. Анда да Рустамдын дагы бир досунун аты аталат. Бул иликтөө чыккандан кийин президент Жапаров өзү Рустам инвестиция тартуу менен алектенип жатканын тасыктаган. Өлкө башчы уулунун аракеттерин инвесторлор Рустамга ишенет деп жүйөлөгөн. Эсинизде болсо, Бишкек Ситинин курулушуна капсула салууга Абдыкадыр жана президент Жапаров өзү катышкан. Бирок ал учурда Абдыкадыр менен Рустам Жапаровдун достору бизнес өнөктөш экени коомчулукка ачыкталган эмес. Президенттин үй бүлөсү аралашкан долбоорлор тууралуу маалымат элге ачыкталышы керекпи? Оюңузду комментарийге жазыңыз. Бул иликтөөнүн авторлорунун бири Клоп. Учурда Клоп медиасын жабуу аракети көрүлүп жатат. Клопко тилектештик билдирүү үчүн бул видеону бөлүшүүгө чакырам.